Мекеним жүрөктөгү жалгыз ырым. Калган ыр анын бутак жалбырагы. Ырдалып келсе деле сансыз кылым. Ырларым бүтпөйт жазган ал тууралуу. Мекеним жүрөктөгү жалгыз ырым. Бакытым, бар байлыгым болгон күнүм. Жашоодо түгөнбөгөн гүл азыгым. Азапка, кубанычка толгон сүйүүм. Жүрөктө катар жатат эки дүйнө. Күрөштө күтүрөгөн базар шаары. Тынч күндө унутулуп катуу күндө тирүүгө тирек болгон мазарлары. Элим бар, мага байлыктайым ушу, мен ага оомат, бакыт жыргал тилеп, жан дүйнөм тынчтык бербей жайыгышы, түшүмө түбөлүктүү ырлар келет дейт. Кандай сонун саптар? Мына ушул саптарды, ушул китептерди, ушул ыр саптарын жазган бизге келген кадырлуу мейманыбыз бар, аны тааныштыралы. Алыкул таануучу, филолог, акын, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, эл агартуунун отличниги, биздин ардактуу конугубуз Низамидин Мырзаев агай, кош келиңиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз сизди. Майрамыңыз менен агай. Майрамыңар менен. Жалпы элибиздин майрам менен бул улуу майрам, улуу тарых. Ошол себептен дагы бир жолу элибизди ушул унутулгус чоң майрам менен куттуктоого уруксат этесиңер. Улуу элим майрамыңар куттуу болсун. Бул унутулгус тарых Совет элинин баардыгын баш коштурган улуу жеңиш. Азыркы мезгилде ошол элдердин мурдагы эсебин тарап кеткен элдердин бир байланыштыруу улуу салты ушул 9-май майрамы болуп эсептелет. Бул унутулгус тарых деп айтканыбыздын себеби аталарыбыздын каны менен, жаны менен, апаларыбыздын маңдай тери менен келген да. Ошол себептен мунун чоң мааниси бар. Ал мындан 20-73 жыл мурда эле өтүп кетти, ошону менен бүттү дегенмен анын мааниси кылымдардан бери дагы кала берет. Бул биздин кийинки муунубузду патриоттук мекенчил жаштарыбызды тарбиялоого улуу сабак боло берет. Агай, мына ушул жакшы сөздөрдү айтып атасыз. Анан ушул согушка арналган, мекенге арналган, же болбосо тынчтык ырлары туурасында сиздин ырларыңызды дагы көрүп жүрөбүз да. Ушул ырларыңыз туурасында айтсаңыз, мисалы, ар бир эле акын же жазуучу согуш туурасында жазбашы мүмкүн. Эмне болуп, балким ошону сезгиңиз келди, ушул туурасында айтып берсеңиз. Туура айтасың. Эгерде согуш мезгилинде болгон акын жазуучулар деле согуштун өз жөнүндө көп жазышкан эмес. Мисалы үчүн Улуу Айтматов деле ошол согуш мезгилинде өткөргөн болсо дагы анын каармандары согушка катышса деле согуштук эпизоддорду эме өзүнүн адабиятына киргизген эмес да. Ал тылда болгон маселелерди көтөргөн. Мисалы мына эмеден согуштан келди Данияр. Ага Сейит деген каарман ушинтип айтып атат, согуш жөнүндө айтып берсеңиз, силер аны билбей эле койгула дейт. Ошол эле бир сөз менен өзү согуштун кандай аламат, канчалык адам айтып береткан оңой нерсе эмес экендигин Айтматов ушунчалык сонун бир эле сөз менен Даниярдын сөзү менен келтирип атат да. Болбосо согуш мезгилинде жазылган мына Жамила, бетме-бет, жанагы эрте келген турналар, Гүлсарат, теге Башка чыгармаларында көп да ушундай аябагандай көп каармандар. Ошончо деле ошону эме кылган эмес. Мына согуш мезгилин чагылдырган Алыкул Осмоновдо эң сонун көп поэмалары бар. Эң кийинкиси мына Жеңишбекте дагы айтат да 9-май бул кайта айланып келип жүргөн ошол кан кечкен жоокерлердин эстелиги катары. Менде деле ушундай нерсе бар. Бул боюнча өтө көп сүйлөсөк болот. Эми токоо дережелерин айтканда мектепте ушул аскер жетекчиси болуп да иштеп калдым. 12 жыл иштедим. Ошондо ветерандар менен чогулуп, алар менен өткөрүп калган мезгилде ким кан кечкен өтө оор согуштун чордонунда болуп жүргөн адамдар ошолор согуш жөнүндө көп айтпайт эле. Мен атам деле ошончолук, мен атам 22 жашында кеткен экен, 20 жашында кеткен экен. Кийин мына ошол 42-жылы кетсе 46-жылы жарасы айыгынан кайра келген да. Ошол киши согуш жөнүндө биз мындай айтканда алып эле автоматты алып эле баягы кинодогундай атып кирип жеңип алды деп эме кылып ойлосок, жок, ал атам айтпайт эле. Ал турмак согуш кинолорду бизге көрсөтпөйт эле телевизордо. Ошол мезгилде аябагандай өздөрүн кармай алышпай калат эле да. Ошол себептен согуштун жөн эле эпизоддор эмес, ал кийинки турмушка берген таасирлерин
оңой эместигин биз өзүбүз көрдүк. Эми ошол Улуу Ата Мекен согушка кеткен жаш балдар болгон 16, 17, 18, 19, 20 жаштагылар ошолор баардыгы кайтпай калышты көпчүлүгү. Биздин мектептен кыз искыбарларды уюштурганыбызда ошолор менен бирге биз 29 эмени жаш баланын кайтпай калганын көрдүк. Ошону изилдедик. Бир алардан тукум калган эмес. Мектептин алдына ошол боюнча 29 терек эктик. Кийин көрсөк дагы 3 чыкты. Ошентип 32 болду. 29-на ошо эстелик коюлуп берилген эми. Ошондо баягы эстелик 2000 ошол тургузганыбыз эстеликте. Ошондо мен эстелик алдындагы эскерүү деген бир ыр жазган элем. Шуну окуп берейин сиздерге. Сөзсүз түрдө. Себеби мына ар бир 9 май менен кошо ошолор дагы жерине келип, өзүнүн эли менен жолуккансып, өзү менен сүйлөшкөнсүп кетип жүргөнү сезилет да. Эстелик алдында сүйлөшүп, Улуу Ата Мекен согуштан кайтпай калган жоокерге. Жыл сайын жаз маалында эң жаркын, эң сүйкүмдүү жаркырап май айында кайрылат жеңиш күнү. Ошол сен экениңди, сагынып мекениңди, жүрөгүм туят дайым жаз менен келгениңди. Сага мен колум менен топурак сала албадым, сен жаткан бейтиңе гүл кармап бара албадым, ал турсун сөөгүң кайда даректеп таба албадым. Топурак гүл ордуна баталуу ыр арнадым. Аккан суу шылдыр этип, гүлдөргө жан киргизген куд ошол сенин каның. Кыз күлсө шыңк-шыңк этип, сезимге бал киргизген ал сыйкыр сенин жаның. Топурак гүл ордуна баталуу ыр арнадым. Мына. Бали. Эң сонун. Мисалы, эстелик алдындагы сүйлөшүү деген темада экен да, агай. Ошол. Сиз ошондой туруп алып жазгансызбы ушуларды? Кандай илхом келип жазылып калган? Бул жана ветерандар менен көп жолу жолугушуп, аларды алып барып сүйлөшүп, эстелигин курдуруп мектептин алдына. Анан өчпөс отту уюштурдук. Ушундан кийин ушуну бир көп эле жаздым, акырында эми ушул бир эстелик алдында катары кайра бир жыл сайын келип турган агаларыбыз эмне себептен өттү, ошолорду жоктоп жазган. Ошондой илхам менен да көрсө баягыларды биз унутпашыбыз керек экен. 41-45 жылдарда ошол жакта окко учкан азаматтар ошолор эмне үчүн өттү, эмне үчүн төшүн дузотко тосту, танк алдында калды. Алар ушул бүгүнкү биздин жаркыраган тынчтык күн үчүн, бүгүнкү биздин келечегибиз үчүн, бүгүнкү биздин балдарыбыз, кыздарыбыз ушулар үчүн биз кыз күлгөн болсо, бир гүл ачылган болсо, ошолор ошол үчүн өмүрлөрүн кыйышты. Ошол себептен ушундай түшүнүшүбүз керек дагы, алар дайыма унутпай жүрүшүбүз керек деген идея. Анан мектепте калдыңыз, кайсыл мектеп, кененирээк айтып кетсеңиз? Чоңлай районундагы Ленин атындагы орто мектепте 35 жыл иштедим. Ушу жаштарды тарбияладык, билим бердик. Азыр ардактуу эс алууга чыкканмын. Чыгармачылык боюнча ушу шаарга келгенмин. Азыр эми шаарда мындан ары илимий иштер, эми шаарда каласыз менен, ооба. Жакшы. Анан ал жерде сөзсүз бизге 4 китебиңизди көтөрүп берипсиз. Жалпысынан канча китеп жаздыңыз? Жалпысынан 5-6 китеп жаздым. Эми ушул жерде турат, эми булардын баардыгында ошол мекенди сүйүү темасы негизги ролду ойнойт. Биринчи китебим Мекеним жүрөктөгү жалгыз ырым дейт. Ошо болгон ыр мекен жөнүндө болуш керек, калган ыр анын бутак жалбырагы. Анда ошол мекенибиз аман болсо, тынч болсо, мынандай күндө болсок, баардыгы боло берет, жетишкендик боло берет. Агай, мына ошол сиздин чыгармачылыгыңызды карай турган болсок, Алыкул таануучу деп айтып атабыз да. Мына ушул Алыкулду изилдөөчү катары ошону изилдеп, эмне үчүн анын чыгармачылыгына кайрылдыңыз? Балким башка жазган акындарга кайрылса болбойт беле, эмне үчүн Алыкул? Сонун суроо болду. Алыкул мен бала кезден эле мени суктандыра турган акын болгон. Анын таасиринде көптөр калып, ошонун таасиринен чыкпай калды. Мен де Алыкулдун таасиринде калдым окшойт. Анан студент мезгилде Алыкул боюнча жазайын деген ой калды. Ал боюнча жазып, макала да жаздым, башка мына китепти дагы
Алыкул Осмонов элдик баатыр дедим. Алыкул Осмонов чындыгында элдик баатыр, элибизден чыккан баатыр эле. Ана ошондой деңгээлде биз сыйладыкпы, сыйлабадыкпы? Ошондой анан мынау кыргыз акыны деген сөз. Бул ошондо кыргыз акын деген поэма. Бул Алыкул Осмоновдун Мен кыргыздын акыны деген ыры бар. Ошонун интерпретациясына алынган. Анан Алыкул жөнүндө көп жазылды. Мына сахналаштырылды Алыкулдун өмүрү, кинолоштурулду. Алыкулдун өмүрүн мен мындай жазып көрүп, акырында Алыкулдун сабактары деген макалаларды жаздым. Бул Алыкулдун образы өзүнүн иштеген поэзияда болсун деп туруп анан кийин ошого чыгынып, ошону поэма кылып жазып салдым. Бул боюнча эл журт билет. 100 жылдыгында Панфиловко айылына ошо чакырышкан экен, ошондо катыштым. 100 жылдыгында Бишкекте катыштым. Эми алыс жерде дайым эле келе берүүгө мүмкүн болбосо дагы колдон келишкен жерлерде кылып жүрөбүз. Бирок мен эң негизги Алыкул боюнча эмгегим, ал боюнча кыргыз акыны деген 7 бөлүмдөн турган поэма жаздым. Мына ушул. Ушуну мен сыягы биз улуу акынга өзүбүздүн кичине таазимибизди, эмгегибизди, сүйүүбүздү билдирдик окшойт. Демек сиз Алыкулду тандадыңыз, Алыкул таануучу дедиңиз. Ошону менен гана токтолосузбу же балким дагы жаза турган таануучу акындар барбы? Жок, Алыкул эми кийинки балдар үчүн дагы, кийинки муун үчүн дагы бүтпөгөн улуу гений. Ал анын чыгармачылыгы көптөргө сабак бериш керек. Ал дагы изилдениш керек. Анын баягы чыныгы маанисин, чыныгы деңгээлине, дүйнөлүк деңгээлге биз али чыгара элекпиз, ошого чейин барыш керек да. Ооба. Агай, жогоруда айтып калдыңыз да, өзүмдүн атам да ошол согушка катышкан ардагер деп. Анан ошол атаңыз ошол согушта айтып берген окуялары туурасында айтып берсе керек. Атам 20 жашында кеткен экен. Өзү 4 уулдун эң кенжеси болгон. Андан кийин ошол 46-жылы келген. Өзү баргандан кийин 6 ай минометчиликте окуган экен. Ошондон кийин миномет деп, миномет пушка менен минометте окуп ошолдо болгондо ал мезгилде артиллерия дегени согуштун кудайы делген да. Те аркада турса да ал дагы атып ошону менен эме кылып турган да. Адамдын ушул сабагы 99-жылы мына Баткен, Чоңалай Баткен окуяларында кадимгидей көрүндү. Ушул атам алып жүргөн баягы 70 мм калибрный пушка Чоңалайга барып калды. Ошондо атам баягы ошол согушка да катышкан. Ошол эмесин көрсөттү кадимде. Бул жер Баткен согушуна катышкан жок, бирок ал баягы тарбия үгүтчү катары өзүнүн үлгүсүн патриот катары көрсөттү. Атам андан кийин согуштарга барганда улуу согуштардан белгилүү Луки деген шаарда, Киевти Украина кийин бошотууда, биринчи, экинчи Прибалтика фронтторунда катышып, акырында 1944-жылдын аягында Варшава шаарында жарадар болуп, ошол жерден Финляндияга чейин алып келишип, дарылашып, анан 1946-жылы жарасы сакайгандан кийин армиядан кайткан экен. Демобилизация болгон да. За отвагу медали менен 3 жолу сыйланган. Победа над Германия деген медалдар менен Улуу Ата эмгек согуштун биринчи даражадагы орден менен сыйланган. Согуштан келгенден кийин бул жакта иштеп жүрүп, эмгек даңкы медали менен сыйланган. Мыкты охотник деген мурда азыркы мына эл кабардын отличники дегендей мыкты эме отличник охотничий промысла деген эмелерди алган да. Биздин райондо аксакалдардын алдында элге журткан тарбия, айрыкча патриот тарбия боюнча ушул убакка чейин өзүнүн үлгүлүү жүрүш турушу менен, патриоттугу менен, калыстыгы менен, чечендиги менен элдин эсинде калды. Ушундай. Балким атаңызда дагы бир кандайдыр бир жазып коюучу. Атамда дагы жазган эмелер бар. Анын дискке жазганбыз. Кудай кааласа, бирок көзүм тиринде айтты да, балам чыгарбайлы койчу деп туруп алган да. Анан эми ал менде чоң байлык ошол, ал кишини ошол карап. Сизден кызыңыз өтүп атат, э? Менден кызым өтүп атат, силер менден чоң иштеп билайм да. Чындыгында баягы
бир өнөр же талант болсо мында мунга өтөт эмеспи? Мунда мунга өтөт да. Эгерде ушул жөн эле калып калбайт дейм, баягы ырчынын баласы ырчы болгондой, уурунун баласы ууру болгондой дегендей бир дагы бир сөздөр бар эми. Бирок эми жакшы жакты мүмкүн болушунча өткөргөнгө биздин атабыздан калган нерсе ошондой чоң таасирде кадам болгон. Мекен тууралуу, тынчтык тууралуу дагы балким бир жазган ырларыңыздан окуп берсеңиз. Мекен жөнүндө бар. Жана Алыкул боюнча биз айтып койдук, Алыкул өзү деле көп тынчтыкты сүйгөн адам. Алыкул боюнча ошол поэманын эң акыркы эмесин бир окуп коеюн деген ой бар эле. Жакшы болот, окуп бериңиз. Ошондой кылайын да. Эмне себептен? Ыры таттуу шекер балдан таткансып, мүрөктөн да ичирген би жазган уул. Лирасына кыргыз журтун тамшантып өткөн бул ким? Авам кайран Алыкул. Ырларында жатат көлдүн толкуну, өзүн жоктоп жеке боюн шаар туруп, жумушчунун кенемпейли зор тулку, топурагы жыпар жутту ата журт. Эмгекчинин туурук колу эл жери, кыз келиндин шыңк-шыңк сырдуу күлгөнү, уйчу койчу кетменчинин эмгеги, ак сүйүнүн апакай мөл гүлдөрү, анткен менен өкүнүрө тагдыры. Айыкпас дарт, жолсуз сүйүү жалгыздык, көз барда жалындаган ырлары, бааланбаган неге кылган алсыздык. Жакшы жазып бирок бир дурус кеп укпаса, кайсакында кантип жүрөк канабайт, муундар сурайт, замандаштан чыкпаса, чындыганда кайда калдың кана айт. Тирүүсүндө айта албасаң дурус кеп, өлгөндөн соң өкүргөнүң жарабайт. Ыры кымбат моюн калса кырасын, жакшыларды алмаштырчу болгондо, ата журтун музыкадай мурасын бербес элем кээ бир жакшы томдорго. Аз жазыптыр, саз жазыптыр артында, ыр калыптыр, ырын сүйгөн ата журт, өзү курган эстелик бар калкында, эл аралайт ак бозотко камчуруп. Ырларында катып жаап бактысын, келечекке кенен карап жазган бул, өзү барда укпай сөзүн жакшысын, көз өткөндө көкөлөгөн Алыкул. Ай бар эле. Эң сонун. Алыкулду мындай айтып аткан себебибиз, Алыкул ата журтту сонун гиминдей кылып жазып салды. Ошондой. Сен ооруба, мен оорун ата журт деген сөздү Алыкул ооруп жүрүп айтканына таң каласың да. Ошол себептен бул нерсени азыр мекен жөнүндө, ал жөнүндө, сүйүү жөнүндө айтуудан мурдун муну айтып койгонубуз дурус эле болсо керек деп ойлойм. Анан азыр айтырын мекен жөнүндө бир сүйүү дегенге ошого айтып окуп берейин. Кыскасынан, келиңиз. Жалындап ата мекенди, жанартоо болуп мен сүйдүм, Кудай бар билсе бир билди, сүйгөнүм үчүн мен билдим. Жарык менен жалындан, жанымдан бүткөн ыр дагы, өмүрүм булккан канымда, кыргызым сендик бүт баары. Жашаган күнүм эмгегим, бар күчүм демим, билимим, көз нуру оюм бүт демим, сеники кутман эл жерим. Кыргызды кымбат сүйгөндө, каректей сыйлап аярлап, көкүрөк көксөп дилимде, адамзат турат адамзат. Жанартоо жатат жүрөктө, түбөлүк өчпөй турчудай, адамзат үчүн керекке жарат дейм мени бир Кудай. Эң сонун. Эбали. Агай, мындай суроо бергим келип атат да. Негизинен сиздин китептериңизде мындай бир барактап чыга турган болсок, сүйүү жөнүндө ырлар көп экен да. Сүйүү жөнүндө дагы көп ырлар бар. Анан ошол сүйүүгө бага кайрылбаган акын жок деңизчи, бирок сиздики өзгөчө жазылган ырлар экен, алардан да угалы. Туура эле. Ошондой мен мында 3-4 эме бар, поэма бар ушул китепте. Ошонун баарынын ичиндеги негизги кызыл өзөгү, мекенди сүйүү, анан кадимки махабат темасы. Ошонун ичинде мынау эч бир кыймылдап, эч бир болбогон, ачылбаган темалардын бири дайыма айтылып, бирок сыры ачылбаган темалардын бири бул Алыкул менен Айдайдын сүйүүсү эле да. Ошону ал эмеде ачканга мен аракет кылдым. Бул бирок өтө узун, ошол образды ачыш ушундай керек болду. Бирок ошонун
бир эки эле куплеттер тап койсо болот деп ойлойм да. Макул. Себеби мында Шотанын баягы которго жол берсесин которгондун стили менен ошонун оюн андан ары алып кеткен бар эле да. Сүйүүнүн сырдан кызык сырлары бар. Сүйүүнүн ырдан укмуш ырлары бар. Дүйнөнүн бүт асылын жыйнап келсең, изине чыкпай турган жыргалы бар. Сүйүүнүн жалгыз гана жүрөк менен чертилчү укмуш назик кылдары бар. Комузда гитар, кыял, арфа деген черте албас ал улуу кайрык ыргагы бар. Дайыма жүргүсү бар бирге басып. Турса да ар күн сайын учурашып, узатуу, кайра күтүү зарыгуулар, укмуштай айлар өтүп жыл эки ашык. Жазгы жаан, күзгү шамал, кышкы аппак кар, сүйүүгө көп болот макулдашып, антсе да ар нерсенин аягы бар, сүйүү да келет дагы жакындашып. Ошондой болуп анан баягы экөө ажыраткан мезгилге жетип калган диягы бар да. Мен муну кызыктырып койгом силерге. Калган окушуңуз керек болуп калды. Керек болуп калды. Мисалы, кыргыз акыны деген ушул поэманы жаздым деп атпайсызбы? Жана Алыкулдун Мен кыргыздын акыны деген негизинде поэманы көпчүлүк эле жаза бербейт, колдон келчүлөр жазат дегендей. Мына ушул поэманы канча убакытта жазгансыз? Мына ушунда эки поэманы мен 21 жылдан жаздым. Бирөөсү кыргыз акыны. Ошо чындап келгенде жаза калып эле, отура калып эле жазып эме кылынбайт. Жазгандардын көпчүлүгүн мен сызып аламын. Кээде бир глава, эки глава, кээде бир поэма такыр эле жарабай калган учурлар болот да. Анан дагы Азаттык куну деген эме бар. Бул кадимки уламыштагы акмактын жөнүндө, акмактын жөнүндө аябаганда көп жазышты. Анан мен мундагы жазып аткан мезгилде ошол бирөө жазып атат экен десиле, токтотуп салам. Кийин аныкын таап окусам, жок, мен айткан сөз калып калыптыр. Баягы. Ушундай да, элдик өзү уламыштарда акмактын жөнүндө бир 4-5 окугам. Зулпуй тиги андай мындайларды. Оз эки чыгармачтачы. Кадимгидей берги жазма адабиятыбызда деле бир 5-6 бар. Бирок ар кимдин өзүнүн почерки, ар кимдин өзүнүн айта турган сөзү бар. Ошол себептен буну дагы 21 жыл жаздым. Эми 21 жыл деген чоң бир жаш жигиттин өмүрү. Анан бул чыдаган чыгармачылыкка келет да. Чыдаган аңдып жүрөт, ошону издейт, ошону акырын толуп. Анан башка бир эме поэма бар. Ушул жүрдү бир 20 жылдай жүрдү, бирок такыр кол тийген жок. Бир күнү отуруп жаздым. 15 күндө бүттү. 20 жылда топтолуп, бышып, жетилип, кенде аны отурган мезгилде келет да. Бул чыгармасы ушундай бир муну биздикилер илхам келди деп ушундай айтат да, мына чыгармачылык адамдар. Бул эми чыгармачылыктын өзүнүн чоң, өзүнүн табышмактуу сыры ошондой. Агай, сизге чоң рахмат айталы. Калемиңиз көчө берсин, жазган ырларыңыз коомчулукка тарап, жүрөктөрдөн түнөк таба берсин дейли. Майрамыңыз менен дагы бир ирет. Майрамыңыз чогуу болсун. Жалпы эл журту ушул майрамды жакшы тосуп, ушунун маанисине жетип, өзүбүздүн балдарды патриот кылып тарбиялап, өзүбүздүн мекенибизди коргой ала турган деңгээлде болуп, коркпой этпей эч кимден жүрө турган кыргыздын баатыр жигиттери болуп, анан ошолорду даңктай ала турган телевидение чыгарткан силерге аманчылык, чоң ийгилик каалайм, өзүңөргө да, жетекчилерге баары заман болоюн. Дагы бир жолу майрамыңар. Чоң рахмат агай келгендигиңиз үчүн. Бүгүн бизде конокту Алыкул тандоочу, акын, филолог, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, эле картунун отличниги, биздин ардактуу коногубуз Низамиддин Мурзаев болду. Сизге ыраазычылык билдирели. Биз болсо программабызды улантабыз.